Бүт эле нерсенин эки тарабы болот эмеспи? Бир мындай жаман тарабы болсо, экинчи жакшы тарабы да. Анан могул азыркы биздин учурдагы интернетти колдонуп жатканда, биз деген социалдык тармактарды колдонуп жатканда эсибизден чыгарбашыбыз керек. Анткени ошол тараптан азгырылып атышат биздин жаштар. Ал эми интернеттин болсо пайдасы көп эле. Бул деген убакытты үнөмдөөдө биринчиден, экинчиден маалыматтарды оңой таап алууда мындай пайда келтирет да бизге. Анан интернеттин негизги максаты ушул болгондуктан биз ошол максат менен кетпей атабыз дагы, өзүбүздүн убактыбызды социалдык тараптарга жумшап салып атабыз да. Ошондуктан мындай зыяны көп деп айтып атышыбыз мүмкүн. Суроо бар да ушул карындашыбызга. Жакында бир мектепте ошол интернет колдонбоо мага жардам бер десе, апасы, энеси ошо тарынып бар азынып бөлүп алды да. Ошо интернет күнөөлүүбү же ата энеси күнөөлүүбү же ким күнөөлүү? Анан илгери болсо бизде жанагы чай паяң барбы дечү да, кыргызда. Азыр Wi-Fi барбы деп калды да. Азыр кээ бир мектептерде мисалы Wi-Fi жок мектептер болсо, ал жактан окуучулар көчүп Wi-Fi бар мектептерге кетип атат да. Менимче ата эне күнөөлүү, анткени деген бул жакта ошол кызын деген негизи ата энеге жардам берүүгө, ошондой мындай сый мамиледе болууга жана кандай десем, мээримдүүлүккө үйрөтүш керек болчу да ал башында элечи. Бул деген интернетти колдонуп баштаганда эле ошончолук деңгээлге жеткизбей туруп ата энеси тарбиялап коюш керек болчу да. Балким биз ушу кыргыздын кыздарына, балдарына мындай укугун эле үйрөтүп, милдетин унуттуруп койгон жокпузбу? Ошол кандай десем, тарбия берип атканда негизи бүт нерсени ата эне айтып берет да, туурабы? Мону кылышың керек, мону кылбашың керек депчи, мындай кичинекей нерселерди ошол ата эне үйрөтөт да. Ошондуктан ата эне үйрөтүп жатканда милдетин дагы, укугун дагы үйрөтүш керек болчу деген ой келип атат. Бирок азыркы учурда чынында агай айткандай, биз ата энелерибиз, көпчүлүк ата энелер укугун гана үйрөтүп жатат, ал эми милдетин унутуп калып жатышат. Сизге чоң рахмат.